Nurhat Doktorbekov. Pınar Kurbanaliyev. Eme Pınar aka, men sizni chaqirayın deb atamdan, je suzaqlar chaqirtpay özüңөр kelip qaldыңар ba? Tағы bir ырдасың де. Başka ır жоқ. Emki жылы екір болады. Бұл жылына бірле жол ыр жаздырады. Жылына бірден біздікі деле арашандайлы. Жылына бір боламыз ака. Бүгінгі кеченің иесі бізден Нұрхат Доғдырбеков деген инеңізге бір қол шағып қалғаныңыздар. Шығармашылық игілік болсын. Рахмат. Рахмат. Пынар Құрбаналиев, мына қайнағам келді. Құдайға шүкір келбей қалау дедім де келді. Рахмат. Рахмат. Ассаламалейкум. Урматтуу бүгүн концертибиздин кадырлуу коноктору, урматтуу күлкү күйөрмандары, сатира сүйүүчүлөрү, сиздер менен ушундай биздин Нурхат энебиздин чыгармачылык кечесинде жүз көрүшүп дидарлашып турганыбызга Кудайга миң мерте шүгүрчүлүк айталы. Кудай ушундай күнгө жеткиргенине, көргөзгөнүнө шүгүр. Бүгүн концертке куш келипсиздер. Абал учурашып калуу. Ассаламу алейкум. Куш келипсиздер концертке. Мен рахмат. Рахмат сіздерге. Рахмат. 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 Мен бүгін концертте мынчалык кол чабууга ээ болом деген арам ой жок эле. Рахмат сіздерге. Нурхат экөөбүз ушул Рахман агайдын мектебинде чогуу окуганбыз. Мен ошол мектепти бүтүп атканда булар келип калышкан. Бүгін шыл Нұрхаттың шығармашылық кесесі. Bir gün мага звонок кылып калды. Аке, ушунду концерт коюп аттым эле, ушундай деп калды. Не деген концерт десем, сахнада 12 жыл деди да. Анан азыр келсем 2 айы дагы бар экен. Ана? Ушундай. Анан кийинки айда төрөйт дегенде эле неме экен да. 12 жыл 2 ай экен. Анан мен Нурхатка айттым, мен Нурхат, неге 12 жыл, же 15 жыл эмес, же 20 жыл эмес, же 10 жыл эмес деп таң калдым да. Анан сахнада 12 жыл деди эле. Залда оштуктар барбы? Бол. Тамашалап эле коюн. Биз любой жерде барбыз го. Анан Нурхат тамашаладым. Бизде ошто бир сарт бар дедим. 3-чү пайшамбалыгы деген ушундай эле болуп калыптыр го сеники деп тамашаладым. Эми кандай болсо дагы кыргызга кызмат кылып келе жатат. Ушул чыгармачылык ийгилик болсун, ушул чыгармачылыгын сыйлап келген жалпы залда отурган Нурхаттын көрүүчүлөрү, күйөрмандары, достору, тууган уруктары, жакындары отурасыздар. Баарыңыздарга ушул Нурхат энебизди сыйлап, өзүңүздөргө бөлүнгөн алтындай убактыңыздарды бөлүп келип берип отурганыңыздарга мен Нурхаттын атынан, өзүмдүн атыман, жалпы чыгармачылык топтун атынан терең ыраазычылык билдирем. Концертке куш келипсиздер. Абал учурашып калыңыз. Ассаламу алейкум. Куш келипсиздер. Бардығыз Рахман агайдын мектебинде окуганбыз да. Анан мен буга чейин айкап турсам, Рахман агай турар көп сөз болбой атат. Эми ал кишинин жанында булар көп жүрбөй калды. Мен эң көп жүргөн балдардын бири мен болуп калдым. Анан Рахман агай көп нерсени өткөрдүк. Эми Рахман агай тууралуу айтып кетейин. Ал киши ушундай керемет инсан болчу. Балким Нурхат айтып айтпады билбейм. Ушундай керемет инсан болчу. Мындай жини келип, бир нерсеге нерв болуп, кыйкырбаган, бакырбаган ушундай киши болчу. Бирөө бир нерсени туура эмес кылып койсо биз, акмаксың, ушундай эле кыласың деп нерв болуп кыйкырабыз го. Ал киши анча эмес. Балким залда тааныгандар, сүйлөшүп калгандар бардыр. Ал кишинин андай касиети жок болчу. Ал туура эмес болуп калган болсо, мындай болбош керек, болуптур дейт эле. Болду ушу. Вообще кыйкырышып сөгүшчү эмес. Экөөбүз гастролдо жүрүп, кадам жайда концерт коюп атсак, ал киши сахнада жүрөт, бирөө мас болуп келип калды сахнанын аркасында. Анан жанагы мен урушуп кеттим. Өлө кыйкырышып урушуп атсам, Рахман ака келди дагы, "Не болуп атасың?" деди. Анан жиним келе, "Муну ит да келип ал, баягыдан бери нефт ойноп ушундай кылып атат." Дедим, "Жиним келбейт" деди. Анан концерт бүттү, чыктык. Кызылкаяга гостиницага келип жаталы деп кирип баратсак, Кызылкаяда гостиницанын аркасына бир ит байлап койдурбай, ит өлө бизди карап үрүп атат да. Өлө үрүп атса, Рахман ака мени карады дагы. "Пунар, мына ит эмне деп атат?" деди да. Билбейм, неге менден сурап атасыз? Жана бир ит менен сүйлөшүп аттыңар, ошого сен түшүнөсүңбү деди да. Ушундай бир керемет киши болчу да, ал киши мындай
Башкача жашоодомдай адамга тарбия берүүсү башкача. Мына бүт Рахман агайдын мектебинде окуган балдар чыгып атат сахнага. Ушундай турмушта көп нерсени өткөрдүк. Экөөбүз Москвада концерт койдук, эстада гастролдо жүрсөк, жана 120 кой деген сачыра биякта аябай дуу болуп кетти. Анан Нурхаттын акеси каматам деп чыкты бизди. Фамилиясы ким эле? Мискенбаев деген, Мискенбаев деген депутатыбыз. Буларды каматыш керек, минтиш керек, антиш керек деп калды. Анан кыжалак болгон Рахман акеге жаткан комдасың, Рахман агай, биздин аркабыздан Кыргызстанда ушундай сөздөр болуп атыр, мындай сөз болуп атыр десем, ошол киши мага бир жакшы сөз айтканда, жакшы сөз үйрөткөн. Буну ошондон бери турмушта мен пайдаланып жүрөм. Муну сиздер да турмушта пайдалансаңыздар болот. Ар бир адам пайдаланса болот. Рахман агай ошондо мага минтип айткан. Балам, аркаңа сүйлөп тур да, сен аркаңа сүйлөгөндөргө теңелбе. Сен ким аркаңан сөз кылган болсо, сен ошол адамды аркаңа теңеп кой деди да. Так что аркаңыздардан бирөө сөз кыла турган болсо, аны менен кыйкырышып, сөгүшүп отурбай акелер турабы? Ошоңара теңеп койсуңар, болду, жүрө бересиңер, спокойно. Экөөбүз Москвадан Бишкекке учуп келдик, аэропортко келип кондук, самолетту токтоду, кирип паспортту контроль болуп, ошол жерге кирсек, адамдар узун болуп тизилип турду. Эң акыры турдук Рахман агай экөөбүз. Эмгеден очередь качан жетет деп атсак, бир маалда тарак этип боковой эшик ачылды. Бир маалда баанда спецназ формасы кийген, бети жабылган, маска, автоматтар менен 7-8 бала кирди. Рахман акебизди колду кайрымы крем авторитетти кармагандай болуп кармап алып чыгып кетти. Бизге эң жакшы жери без очередь чыгып кетти баягы жерде. Супер акция. Одон супер хит. 50 гигабайт болгону 230 сомго. Эмнеге ашыкча төлөш керек? Интернет, банк, кызматтар, сатып алуулар жана бонустар. Баары бир Мой О тиркемесинде. Супер хитти азыр кошуп ал. Без очередь чыгып кеттик. Алып чыгып бир машинага отургузду. Volkswagen Multivan деген машина бар, байкелер билет. Бронированный капкара машина экен. Ошого отурганда эле оюм ар жакка кетти. Ал кезде жашмын да, жаш баламын. Оюм адам ойгүлүк го. Отурганда эле оюм ар жакка кетти. Туй, алкыш сатираны ойнобой эле койбой, азыр алып барып сурак берип, ошондар 20 жылга камап берсе, 20 жылга камалып кетсем, мен камалып кеткенден Элиза бирөөгө тийип кеткен болсо, оюн кетет ар жакка. Мен 20 жылдан үйгө келсем, үйдө бир путоолу жүүн бөлөгөлө бир эркек жүрсө деп, ошону ойлонуп атсам, тиги киши вообще камырап аптыр. Мени түртүп, эмне деген машина деди да. Неге десем, гастроль алмаш керек экен, ушундан билди деди да. Ал сен барып аткан жериңен чыгасыңбы, чыкпайсыңбы, аны ойлогон жок ал киши. Ал киши ушундай керемет киши болчу. Негизи тарбия. Мына Нурхаттын тарбиясы мен билем, ушул биздин Куудулар театрына келгенден баштап башкача тарбия менен чоңойту. Мурда тарбия бери башкачарга, мен мындай жаштыгыңарды эске салып кетейин. Мени менен тең, менден улуулар отурасыздарго. Мектепте окутуунун системасы мурда башкача болчу. Азыр таптакыр башкача го. Азыр балдардыкы жырган, эртең менен саат 7-де, 8-де телефон ойготот да. Телефон будильниги менен ойгонуп, барат 4 саат окуп, кайра келет. Барышында булочка, кофе даяр турат. А биздин учурда будильник жок. Биздин учурда эртең менен 7-де биздин будильник апаң эмнеринде болчу, эмнеден ойготот болчу. Жетип ал сабакка жана, жетип ал сабакка жана, жетип ал сабакка жана болду кетти. 7-де кеттиң, барасың, 6 saat окуйт элек, 6 saat. Мына залда отурганды билсе керек, байкелер 6 saat окуйсуң. Азыклар 4 saat окуп, анан келишет үйгө. Бизде 6 saat ачка окуйсуң, көздөрүң сүзүлүп болбой калат мындай. 5 saat окугандан кийин 6 saat ичиңен тилеп калат элең. Билдиме ошо жумакан ичиген туугандардан бирөө өтүп кетсе экен деп тилеп калат элең ичиңен. Ошондо 6 saat болбой калат, деги батага кетип калат. Азыр сөмөй менен түртүп койсо окусун. Ата-энелер барып ошол мугалимди сотко берип, штрафка жыгып, мектептен мугалимдерди айдатып атат мектептен. Биздин учурда указка жебеген окуучу эмес эле. Мына байкелер азыр жедиңиздер беле? Мына указка жеген үчүн жерде отурасыңар да, болосо үйдө отурат элеңер азыр. Чын? Журналдын кыры менен турат эле. Чын, Айнагүлдөн нечеге мала журналдын кыры менен турат эле ошо. Айнагүл же мени кыры менен уруп жүрүп ачыс кылып койду.
Егер жалпаға мен ұрғанда мен нормальный врач же мұғалім болмақпын шоны. Чын шаарда балдарды шундай назик еркелеп тәрбиелеп қойсыздар. Тармаңыздар шаарда жашағандар. Барды қыздық шундай ғой. Мен деле балдарымда шаарда жүр. Шаарда чоңойған балдарды көрсең назик. Өңдері боп-боз өтіп кеткен кішінің өңінде. Сен боп-боз назик. Тармайсыздар. Шаардың балдары мен 25-ке шыққандар деле мындай сигек балдар деле көре беремін ошолар. Чын. Мен өзім балам деле 21-ге шығып қалды. Күнәлыс қарап қойм, менің сүйіп қой болса екенде, қарап қойсын. Шынай найсы күні. Жақында шарлықтар той қылды, тойын алып бардым. Үйленіп атқан баланы көрсең, борың орайды, шынай. Апа қолдар нечке шынай тұрады. Бакалға коланы қойып көтерсе, көчүй көтеріліп көтеді, баға жерде. Тамада ол барып қалдым, той алып барып атам, үйленіп атқан баланы жанына барып, ұлам, høйт деп қиқырып қоям. Құтап қалбасын деп атам да. Høйт деп қиқырып қоям. Андан кейін Тоқтауылға тойға бардым, мына Тоқтауылда жайлауда қымыз ішіп, айран ішіп, қаймақ жеп, ат мініп қойған бала. Үйленіп атқан бала шындай жай, шындай. Қыджынып отырады. Сөйлегендерді қадимде жаман көрді, қысқарақ сөйлебей деп шындай отырады. Şu toy bütçele jandağına cep koyun деп атады шын. Мына шаарда ролик сатып бересіздер балдарыңыздарға, ролик сатып бересіздер. Ролик деген неме шыққан жаңа бұтында дөңгелегі бар, ботинка шыққан. Кешке ролик теп жүре беріп, шаардың балдарын басқанын көрсең Айнагүл жеңгем оқшап басып қалам. Бүт барып шындай басып қалам. Шаардын малдары тепкішті тур емес атты болса 9-шы класс оқады, грыжа, больница қадимде грыжа болып қалған. Лестницаны тур емес атты алып тұр дейді. Біздің учурда мус тепкеміз, ролигі жоқ, мус төбетелек. 1 метр пленка. 1 метр пленка. Шап яқына салып неден шығып қармайсың. Кеттің ошы ойынша ұрған мойынша барып, қас ет мамат екені қашасын жарып кіріп кетесің, қаштың үсті айрылған, куртка жыртылған. Қашмен іші жоқ. Ухыныңызға куртка жыртылды деп қойып жүре берді ошол жолы. Мына шаардын балдары қандай тәрбие беріп атасыздар. Мен шол ат қою бойынша мен ақырғы күндер ушундай бір нерсени айтып қояйын, бұл ачуучундук, кейбири күлөт, кейбири мындай таң калат. Пайгамбарыбыздын атын коесуздар го. Насыр ажа сиз отурасыз, мына Мухаммед деп ат коесуздар. Оронгон эжелер де отурасыздар, сакалгон таксылар отурасыздар. Мухаммед бул пайгамбарыбыздын аты. Мухаммед деп ат коесуздар. Мухаммед деп ат койгондон кийин ага Мухаммед деп тарбия бериш керек. Ошондой кылып чоңойтуш керек. Мухаммед деп атты коюп шаарга жөнөтүп бересиңер. Мухаммед түнкү саат 1:30 караокеде өчүп калган кайф вискини коюп алып Мухаммед албада дешет. Абу Бәкір столдун үстүндө өчүп калган, машина жада жайылган боюнча. Ал Абу Бәкірден атын унутуп калган, ал Абу болуп алган шаарга келип. Амина деп ат коесуздар. Амина кимдин аты бар? Пайгамбарыбыздын энесинин аты. Мынакей кандай ыйык ат. Амина деп ат коесуздар. Амина шаарга келип биринчи көрсө бүткөндөн кийин ретро метро барсаң ошол жерде албада да Амина берип крадушка кийип алган. Ошон үчүн ар бир адам атты коердо ойлонуп, ошол атка татыктуу кылып тарбия берели. Залда отурган урматтуу жеңелер, биздин Нурхатыбыз мына ушундай тарбияны көрүп, ошондой сабак алып, ошондой инсандардан аркасынан таалим алып чоңойгон жигит, ошол жигитибиздин концертине келип отурасыздар. Дагы бир жолу иңиңизге чыгармачылык, ийгилик, аман болуңуздар. Рахмат келгениңиздерге. Нурхат. Mikrofon alып алайын. Нурхат менин күйөө балам болот. Mikrofon албасам балеге калам. Даяр турай. Буг шапасный кудум. Нурхаттын келинчеги. Даяр туруш керек. Нурхаттын келинчеги Жалал Абадтан эле эмес, Сузактан гана эмес, бир айыл өкмөттөн эмес, Нурхаттын аялы экөөбүз бир айылдан болобуз. Экөөбүздүн чоң аталары тууган болчу. Менин жакын күйөө балам Нурхат. Мен ушул кишинин үйүнө барып жатып, карындашын сүйүп калгам. Жок, ал мени сүйүп калган биринчи. Sen ошондон беле менин үйүмдө жатасың, го? Кайнага рахмат, бар болуңуз. Не Талай эке ордуңуздан турпаңызчы. Мына кишини тааныйсызбы, Талай экени?
Assalomu alaykum. Araşançıkların atamanı. Tanıyım. Neme? Ekö maga bir Talay araşan akabız. belek berdi. Talay akabız. Bizden abi araşan koygarmayız da anan bir выставка olup kaldı yarmarka olan geçinde çay piçe olup kaldı andan bir cuma burada Nurhat bu yerde kudular konkursunda birinci orunda alıp kaldı. Anan talay akabız olup kalmaya talay akabız. Mınday jigit har bir yerden çıkıveribeyt. Şu yeni yakında birinci orunda da kudular konkursunda. O malades da anan keyin bir araşan belek kıldı. Tınar sağa menden bir araşan koy, Nurhat'a bir araşan koy desem. Belek yolu ulam kulağıma şurayt. Ake erkek bile urgaçı bile. Ake erkek bile urgaçı bile. Ana meni jinim gelip ayt. Me beker berip atkanın galı boy bolsa da alıver de sağa ayırmaz kaçtı. Rahmat gördün. Nurhat Doktorbek çağırmaçılık iyilik kalaydı. Tamam balıkam. Rahmat. Pınar aka gördünüz mü? Men sahnada jakşım tartıyorum. Sizin köp sözlörüңүз бар. Unutup kalasızda. Azırkında unutup ketmekse estetmesem. Jö kudul. Har bir sözgülük ustaz. Jol bolup. Rahmat. Jalavattan beri, Suzaktan beri gelgeningizge razımın. Em gelesingerde Germaniyadan gelip kalıp atazgar go Suzaktan. Anan hem gövrek ile söyleyin degem anan hem hazır. Suzaklar biraz kine nemede turapsa. Pınar aka. Nurhat Doktorbek. Babamız kaynağa. Rahmat. Rahmat kaynagan bolot. Men sizlerge densoluk dileyim. Eme kol çaberiңiздер. Gülдөрдү бергиле. Ошон бирок убактысы келди. Музга гүл келелек. 8 gül geç керек да. Gülдөрдү бергиле. Sizler kıykırıp kol çabıp turasızlar da şov kılabыз. Eko. Yok. Bu şopka girmeyin. Ha mına gire. Bergile ha. Gülдөрдү толук бергиле. Eko. Oyto. Rahmat maestro. Rahmat. Meni sıylap, vaqt bölüp gül alıp kelgeningерге çok rahmat. Köngülüme gül öz. Va, bol dağı bir gül geldi. Ananıp keteyin. Kimden kızı? Hoppa, ay ananıp keteyin dese. Şu kız baktılı kız bolsun. Eme, men da kızım var. Bu kız keyin turmuşka bergen deyleyiz. Men jakında bir kız ber yıladım. Men birok saydeke verdim. Bu kız kişini kayka versen de iyilap kalaşın mümkün. Sebep kız kişi şunday asılcan eken.